Саламатсыздар, урматтуу менин каналдын көрүүчүлөрү. Билесиңер, биздин өлкө акынчы дронун сатып алды. Акынчы дрон жөнүндө ачык булактарда маалыматтар көп. Эми кичине ушул анын мааниси эмнеде жана кандай мүмкүнчүлүктөр пайда болгону жөнүндө кичине сөз кылалы. Дисклеймер, албетте бул маалыматтын баары такталыш керек. Бул маалыматтын баары жаңыртылып атат улам-улам. Ошон үчүн муну акыркы инстанциядагы чындык деп эсептебегиле, ар бир маалыматты текшериш керек болот. Бул мамлекеттик сыр деп айтсаңыздар, биринчиден бул бүт маалымат интернетте ачык бойдон турат. Ошон үчүн бул мамлекеттик сыр боло албайт. Бирок бизге эмне кандай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар экенин түшүндүрүүмө бере алат дагы. Эгерде кыргызча түшүнгөн жоо жаттар болсо, аларга мындай кандай кыйынчылыктар алар тарта турганды жөнүндө дагы түшүнүк берет. Негизи ошол акынчы деген бул деген байракчы деген сөз да, байракты көтөрүп жүргөн, аскер алдындагы жүргөн жоокер да. Ошол акынчы байрактар БПЛА же мындай адамсыз учак, пилотсуз учак, бул деген жогорку бийиктикте уча турган, адамсыз башкарылган, кээ бир учурда колго жасалган интеллекттин жардамы менен башкарылган учак. Анын негизи жасаганы, аны ойлоп тапкандары бул байкар макинанын инженерлери. Жалпы алсак ушул акынчы согуштук дрон дегенде бул деген негизи ачык салгылашта сокку берген дрон деп эсептелинет. Биринчи жолу ал боюнча маалымат 2018-жылы чыга баштады. Акыркы модификацияларында Украина менен биргелешип украиналык АИ-450С деген мотор менен камсыздана баштаган ушул дрон. Ушул мотор ага 5 тоннага чейин, 5,5 тоннага чейин жүктү көтөргөнгө мүмкүнчүлүктү берген. Негизи ушул жаңы двигатель менен, жаңы мотор менен жасалган акынчынын акыркы ушул сындары 1-сентябрда 2019-жылы бүткөн болчу. Анан ошондон кийин армияга берилген бул дрон. Армияга берилгенден кийин ага автоматтык түрдө, учуп автомат түрдө конуу системалары текшерилген, ал системалар жакшы иштеген. Анан негизи акынчы жаңы моторлор менен 1350 килограммга чейин, 1 тоннадан көп көтөрө алат да, негизи баягы атайын пайдалуу жүктү. Анан негизи анын ичине 400 килограмм ички нагрузка алат, анан 950 килограмм сырткы нагрузка. 400 килограмм ички нагрузка бул өзүнүн баягы ички салмагы да, аппаратуранын, канаттарынын жана башкалары. 950 килограмм сырткы нагрузка бул деген баягы атайын бомбалардын же болбосо кайсы бир кандайдыр бир пайдалуу жүктүн салмагы. Эки двигатель 450 литр секундасына мощность негизи 5,5 тоннаны көтөргөнгө жардам берет. Ушул акынчыдан негизи атайын канаты бар ракеталарды кой берүүгө, ракеталар менен атууга мүмкүнчүлүгү бар. 21-жылы ошол согуштук машыгуулар бүтүп, сериялык жасоо башталды да, армияга бериле баштады. Жана ошол баягы Украинада белгилүү нерселер башталып кеткенде, албетте түрктөр өзүнүн жаңы двигателин ойлоп табышты. Ал двигателдин аты PD-222. Анан ошол 21-жылы Түркия өзүнүн баягы аскер күчүнө ошол акынчыны ала баштады. 2022-жылдан баштап экспортко акынчы чыга баштады. Эми билесиздер, биз да алдык аны. Негизи ошол кандай жалпы мындай мүнөздөмөлөрү бар. Ал деген 12 метр 200 сантиметр, 12 метр 20 сантиметр узундугу. Ал мындай канатын жайганда 20 метрге чейин жетет. Анын бийиктиги 4 метрден бир аз көбүрөөк да. Негизи ошол бул маалыматты Байкар макина сайтында берилген. 24 саат уча алат. 24 сааттын ичинде 240 километр крейсердик ылдамдыгы болсо, демек
Баягы 240 километр 24 саатта бул деген 6,5 миң километр уча алат. Эгерде учуп барып учуп келиш үчүн мындай санасак анда демек алыс уча турган аралыгы 2880 километр. 2880 километр бул деген мындай ошондой аралыкка чейин барып учуп келе алат кайра. Анын бийиктиги асманга 12192 метрге чейин көтөрүлөт. 12 километр бийиктикте мындай Panzer S аны ала албайт. Аны Panzer S S300, S400 аны ура албайт. Анткени ошол негизи ошол Panzerдин бийиктиги 6000 метр, 6 километр. Panzer S-тердики ошол 10.000 метр, 10 километрге чейин атуу болот. Демек ошол акынжыны биздин кошуналарыбыздагы көбүнчө ошол зениттик комплекстер ала албайт да, атайын. Ала алса дагы баягы радардан көрсө дагы баары мындай бир кыйынчылыктарга жатат да, аны уруп түшүргөнгө. Демек ошол эгерде иштей турчу бийиктикке чыкса, бул деген Кыргызстандын аябай чоң артыкчылыгы деп эсептелет да. Негизи анын куралдары эмне? Куралдары акынжыга башка самолетторду уруп түшүргөн атайын воздух, ава деген ракеталарды койсо болот. 300 километр, 30 километрге чейин уча турган. Цирит деген куралды салса болот. Мамел деген атайын лазер менен башкарылган ошол бомбаларды, эркин түшкөн бомбаларды салса болот. Умташ деген ракеталарды, Бозок деген ракеталарды жана Түркияда жасалган ошол НАТОнун үлгүсүндөгү Марк 84, Марк 83, Марк 81 деген НЕП 84 Сарп 83 деген бомбаларды койсо болот да. Жана ошол эң алгачкы жолу акынжы дронго акыркы 2 жыл ушундай машыгуулар көрсөттү. Сом деген канаттуу ракетаны койсо болот. Канаттуу ракетанын алыстыгы бүгүнкү күндө 275 километр, бирок өткөн жыл Эрдоган маселе койгон. Ошол 2,5 километр, 2,5 миң километрге учуш керек депчи, 2000 километрден ашык. Ошондой маселе коюлду, ал маселе ошол аткарымдын астында. Андан негизи ушул радиолокациялык системасы Афар, Түркиянын келип чыккан. Мээлөө системасы Aselsan. Негизи ушул дагы эмнени алып кеткисек, негизи акынжы ушул армияда колдонулса, бул деген MQ Reaper америкалык дрондун классындагы дрондой болуп калат да. Бул деген НАТОнун өз ичинде аябай мындай кооптуу талкууларды жаратып атат. НАТО коркуп атат, эгерде Түркия ушундай дрондорду башка өлкөлөргө, үчүнчү өлкөлөргө сата баштаса, анда НАТОнун баягы алсыздыгына алып келиши мүмкүн деп. Ошон үчүн ар бир ушундай нерсе сатылганда Америка Кошмо Штаттары башка мамлекеттер аябай эскертет да, абайлагыла деп. Мындай куралды жөнөкөй өлкөлөргө сатпагыла, өзгөчө баягы НАТОнун душманы деп кабыл алынган ошол түштүк жана чыгыш блокторго сатпагыла деп айтат да. Түркия эми аны сатып турат. Негизи ушул Түркия деле сатардын астында кайсы өлкөгө сата турганын бүт НАТО менен бир сыйра консультация алат. Бирок биз байкаганыбыз боюнча ушул Түркия көп учурда акыркы жылдары НАТОны мындай көп өзүнүн чечим чыгарып тотпой коюшу да мүмкүн болуп калгандай. Жана ошол нерсени айтса кетсек, радиус боюнча алсак, кандай радиуста ушул акынжы ишин алып бара алат. Жалпы ушул 2800 километр бул эмнени билдирет? Демек, ушул бир сутканын ичинде акынжы Кыргызстандан барып, Иракка чейин сокку бере алат. Орусиянын 60%-ына баса радиусуна кирет да, куралдын радиусуна кирет. Монголия кирет, Кытайдын 50% кирет. Индиянын 60% кирет. Мьянма, Бирма деген өлкөлөр, Непал, Бутан, Пакистандын 100% кирет. Иран, Афганистандын 100% кирет. Өзбекстан, Казакстан, эң жакын кошуналар жөнүндө айтпай эле коеюн.
Демек ошол 1 сутканын ичинде акынжы учуп барып, ошол 1 тонналык бомбаны ыргытып келгенге үлгүрүшү мүмкүн да. Же болбосо, мисалы үчүн тагыраак 5 метр аралыгына чейин тагыртык менен согоюн десе, ошол сом канаттуу ракета менен согуп кетиши мүмкүн. Ушундай мүмкүнчүлүгү бар да, радиусту алсак. Эми 1 тонна боеприпастын жарылышы же ошол 800 килограммдуу бомбанын жарылышы бул абдан мушк, абдан катуу бир небоскрепту жыга алат да негизи. Ошондой байрактар миниден баштап, анан байрактар акырындан ушул класстар өсүп келип, байрактар акинжи бул деген эң чоң ушул эң күчтүү дрондордун болуп чыкты да, байкар макинаныкы. Бирок ошол азыркы кезде билесиздер, байрактар өзүлөрү иниси алар ошол Кизил Элма деген жаңы ошол дронду иштеп чыгууда. Кизил Элма жөнүндө кийин айтабыз. Кизил Элма реактивдүү дрон, тез учат, бат учат, аны жасап жатышат. Негизи ушул байрактарды алыс колдонуш үчүн спутникалык система керек, спутникалык навигациялык система. Түркиянын өзүнүн спутникалык системалары бар. Аны эгерде ошол боеприпастарын карасак, Марк 82 241 килограммда өзүнүн салмагы, жарылуу затынын салмагы 90 килограммга чейин барат, 89 килограмм. Эми Марк 82 деген бомбасы биртип эле бир колоннадагы 2-3 танкты 5-6 метр аралыгында жүргөн 2-3 танкты өрттөй алат да, бир жарылса. Дот, имараттарды жардыра алат. Эгерде мында пехота турса, пехотаны ошол бир стадиондун, жарым стадиондун аралыгында пехотаны жок кылышы мүмкүн. Марк 81 деген авиабомбаларда аякта 44 килограмм, анын радиусу ошол стадиондун 4/1 бөлүгү да, мисалы үчүн. Умташ деген башкарылган ошол ракеталар ар бир танктарга атканга жардам берет. Негизи бул деген бир 10 километрге чейин учуп, 8-10 километрге чейин учуп, барып туруп танкты так баягы эң жука үстү жагына ура турган ракета, Javelin дейли. Бирок самолеттордон, вертолеттордон атылат да. МАМ деген ракеталар кичинекей полуактивдик боеголовка менен, ошо согуш башы менен ушта атайын эркин түшкөн лазер менен башкарылган бомбаларды түшүрө алат. Аны билесиздер, Азербайжан менен Армения ортосунда салгылашуу болгондо, жана Украинадагы акыркы ошол салгылашуулар болгондо, ошол көп кадрларды көргөнсүздөр, мындай байрактар учуп баратат, анан бир маалда жардырып кетет да, ошол танкты же башка. Ошол көбү МАМ-Л деген МАМ ракетасын Түркиянын компаниясы чыгарган ошол ракетасы менен соккон болчу. Ракетасын Сирит деген ракетасы да бар. Сирит деген бул ракеттик комплекс ошол Турция менен чыгарылат. Бул да танктарга, атайын машинелерге учуп барып туруп так-так тийген, ушундай абдан дыкаттык менен иштеген согуш курал. Эми кичине сом жөнүндө айта кетели. Сомдун бүгүнкү уча турган аралыгы 275 километр. Бул деген аябай оор ракета болот. Анын салмагы 1,5 тоннага чейин, 1 тоннанын тегерегинде болот. Эгерде керек болсо, ушундай сом ракетасы жакында акыркы разработкалар боюнча азыркы мындай согушкерлердин арасындагы имиштерге таянсак, ошол 2,5 миң километрге чейин учканга ошол кудурети жеткендей болуп иштелип жатат. Негизи ушул сом деген ракета өзү абдан мындай дыкаттык менен 5 метр жакын жарылат. Мындай айтканда плюс-минус 5 метр тиет да. Аяталган мындай мишенге. Албетте анын да радиусу эгерде баягында 2,5 миң километрге чейин жетсе, анда анын да радиусу ошол өзү акынжынын учуу радиусуна чейин жетип калышы мүмкүн. Бирок ошол акынжыга эгерде койсок ушуну, анда ошол кошумча 275 километр кошот да алыстыкка. Анан ошол сом ракетасы албетте мындай жогорку дыкаттык куралдын катарына кирет. Сом ракетасы албетте баягы учканда реактивдик двигательди колдонот, ошон үчүн учкан ылдамдыгы тез эле болот. Негизи ошол
сомдун модификациялары бар. Сом J, сом J деген ушул кийинки модификация алысыраак учат деп айтылат. Жана ушул негизи машыгуулар өткөндө акыркы күндөрү ушул акыркы жылда 2 жылда сом жакшы мындай дыкаттык менен тиери далилденди. Жана ушул сериялык чыгарууга кетти да ал ракета. Албетте согуш эч качан болбой койсун, бирок согуш башталса ушундай түрк туугандарыбыз аябай жакшы куралдарды жасады. Кыргызстан бизге тынчтыкта жашаш үчүн мындай эреже бар да. Эгерде сен сүрүң бар болсо, сенин ушул ажал келтирүү мүмкүнчүлүгүң бар болсо, анан аны билишсе башкалар, анда жашоо тынчтыктуу жана коопсуздук болот деп айтылат да. Ошон үчүн Кыргызстанга ушундай күч керек. Биз деген аябай мындай мээримдүү, жакшы мындай адамдарбыз, аябай жакшы мындай достукка аябай берилебиз жүрөгүбүз менен. Бирок айбалтабыз дайыма колубузда болушу керек. Анткени айбалта менен жүрсөң, урмат ошончо бийик болот, ошончо тынчтык көпкө созулат. Айбалтасыз жүрүп калсаң, тилекке каршы азырынча адамзат өз бийик деңгээлине жете элек экен, жеп салышат. Ошон үчүн баарыбызга тынчтык, баарыбызга айбалта, ушундай маалыматты билип жүрөлү. Эгерде жоо жаттан ушул роликтти көрсөңүздөр, ушундай билип туруңуздар, тынчтыкка жашаган абдан жакшы нерсе деп ойлойм.